Салам достор, бүгүн мен сиздерге Redmi 6A телефону мындай болгон сбросканы мындай болгон меню чыгып, Google аккаунт сурап койгон болсо, ошону кантип разблокировка кылат, ошону азыр мен силерге көрсөтүп берем. Анда эмесе, кеттик достор. Wi-Fi-га улайбыз. Wi-Fi-га улап дале кылсак, аккаунт сурап менюга өтпөй тура берет. Могул жерден новая сеть. Бул жерден YouTube деп англисче жазабыз, англис тилинде, сөзсүз түрдө англис тилинде жазабыз. youtube.com. Пробел эч нерсе калбаш керек. Жазылса кандай жазылса ушундай жазып, мына кнопканы басабыз. Бассак мындай болуп YouTube'га кирип кетет. Мына значокту басып, условия использования. Бассак интернетке кирет, браузерди тандайбыз. Бул жерден Adron Bypass деген сайтка киребиз. Сайтка киребиз. Бул жерден силерге маалымат катары айта кетейин. Open Setting деп ачсак, настройкага кирет. Настройкага кирип, телефонго кирип, телефондун версиясы канча экенин көрүп алсаңыздар болот. Эгер ушул метод сиздерге иштебесе, сиздерде мисалы жаңыраак мии болуп калган болсо, описанияда дагы бир башка метод бар, ал жаңы телефондор үчүн. Ошол метод менен ачсаңыздар сөзсүз түрдө ачылат. Эгер ушул метод силерге иштебеген болсо, бул телефондун Android версиясы. Android 9 экен. Жана MIUI 11. Şu Android MIUI'ni girip görüp alsanızlar bu. Mına Android 8, 9, 10 деп турат, şunu götürüyoruz. Bu reklama ne oldu? Başka sayfaya giriyoruz. 8, Android 8 9 degeni göçürdük. Endi Bypass FRP Supervisor'dan götürüyoruz. Buna çoktu basıp Android 8 9'una gördüğünüzde gayra göçköndөн 2 dana göçtür. Birinci ушул кнопка класс приложенияны. Установить. Эгер да ачып жатканда кыйынчылыктар болгон болсо, WhatsApp описанияга WhatsApp номерин таштап коюп, WhatsApp'га чакырсаңыздар албетте жардам беребиз. Эми мына Bypass FRP деген приложениени установка алабыз. Установить. Мына открыть деп чыкты, открыть кылабыз. Мына үйдө 3 точка бар, ошого кирип код браузерин деп киребиз. Окей. Мына ушул жерге даяр иштеп жаткан Google аккаунту жазабыз. Бул жерге создать этип, болбойт атко деген суроолор болушу мүмкүн да, түгүнө создать этип андай кылып. Башка телефондон Play Marketке кирип, создать этип туруп, ушул жерге ошо даяр иштеп жаткан аккаунтту жазасыздар. Эгер аккаунт жок болсо, башка телефонго кирип создать этесиздер. Play Marketке аккаунт создать этиш эң эле оңой нерсе. Создать этип, эгер аккаунт жок болсо Play Marketке, ушул жерге жазабыз. Даяр иштеп жаткан Play Market'in аккаунтун жазабыз. Почта жазайын бул жерге.
Poçta жаздым. Далее кылабыз. Парольді жазабыз. Мына мен өзүмдүн иштетип жаткан таяк почтамды жаздым. Далее. Бул азыр телефонго почта кирди деп телефон уже түшүнүп калат дагы, эми биз назад кылып, далее кылсак менюга чыгып, телефон иштеп жаткан режимге чыгат. Бул жерден далее кылабыз. Аккаунт добавлен деп чыкты. Мен азыркы жазган аккаунтум, бул телефон уже түшүнүп калды, ушул аккаунт телефонго кирди, болду, менюга чыкса болот деп. Ошо достор, ушинтип сброс кылгандан ушундай аккаунтта, Google аккаунтка ушундай аккаунтка түшүп калган болсо, ушундай жол менен ачса болот. Эгер ушул метод иштебесе, описанияда экинчи метод бар. Ушул эки метод менен любой ушундай телефон Google аккаунтка түшүп калса ачса болот достор. Суроолор болсо WhatsApp аркылуу кайрылсаңыздар сөзсүз сизге жардам беребиз. Mi аккаунтка түшүп калган болсо, Mi аккаунтту кантип айтат, описанияда видеолору бар, кирип көрсөңүздөр болот. Мынакей достор, телефон ачылды. Эми настройкага кирип, жанагы аккаунтту өчүрүп койсоңуздар болот. Эгерде видео сиздерге жакса, класс басып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Жана ошондой эле кийинки видеороликтерде көрүшкөнгө саламат калыңыздар. Уюлдук телефонуңуз блоктонуп калдыбы? Эмне кылууну билбей турасызбы? Уюлдук телефонду ачууда профессионал болууну каалайсызбы? Анда биздин YouTube каналга катталыңыз.